Assalomu alaykum, urmattуу биздин каналдын көрөрмандары, мугалимдер, устаттар, ата-энелер, окуучулар жана студенттер. Бүгүн сиздер үчүн жаңылыкты айтып коюк жана жеткирейик дедик. Бул негизи ата-энелер, студенттер, окуучулар, мугалимдер үчүн жаңылык болуп эсептелет. Бул маалымат Кыргызстандын билим берүү министрлиги жана Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун маалыматы боюнча чыгарылды. Эгер даяр болсоңуз, биз жаңылыкты сизге жеткиребиз. Кыргызстанда мектептер менен жогорку окуу жайлары 3 жумага карантинге жабылат. 16 марттан баштап Кыргызстанда бардык мектептер жана жогорку окуу жайлары 3 жумага карантинге жабылат. Мындай чечим Коопсуздук кеңешинин 14 марттагы жыйынында кабыл алынды. Жыйында коронавирустун өлкөгө киришинин алдын алуу жана анын жайылышын болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө маалыматты вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, билим жана илим министри Каныбек Исаков берди. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу мамлекеттик органдардын жетекчилерин жеке жоопкерчилиги жөнүндө эскертип, зарыл иштер тиешелүү деңгээлде аткарылбаса, эң катуу чаралар көрүлөрүн айтып өттү. Бул маалымат Азаттык.орг сайтынан алынды. Биз ойлойбуз, бул айтылган маалыматтар сиздер үчүн пайдалуу болот жана жаңылык болуп эсептелет. Ар бириңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта жүрүңүз. Кийинки видео сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Ийгилик каалайбыз.